Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Жөнөкөй жана курама сандар. Жөнөкөй сан деп бирге жана өзүнө гана бөлүнгөн сандарды айтабыз. Мисалы 2. Бул сан бирге бөлүнөт жана өзүнө гана бөлүнөт. Дагы бир мисал 3. Бул санда бирге жана өзүнө гана бөлүнөт. Башка бөлүнүүчү сандары жок. Ошондой эле 5, 7, 11, 13, 17, 19 жана башкалар кирет. Курама сан деп 2ден көп бөлүүчүсү бар санды айтабыз. Мисалы 4. Бул сан бирге бөлүнөт, 2ге бөлүнөт, 4кө бөлүнөт. Башкача айтканда 2ден көп бөлүүчүсү бар. Дагы бир мисал 6. Бул сан бирге бөлүнөт, 2ге бөлүнөт, 3кө бөлүнөт, 6га бөлүнөт. Демек бул сандын 4 бөлүүчүсү бар экен. Бул да курама сандардын катарына кирет. Ошондой эле 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18 жана башка сандар курама санга кирет. Эскертүү: бир саны жөнөкөй да, курама санга да кирбейт. Эми сиздерге тапшырма. Төмөндө турган сандардын арасынан жөнөкөй сандарды өзүнчө, курама сандарды өзүнчө жайгаштырыңыздар. Ал үчүн сиздерге 30 секунд убакыт берилет. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.